Гендерибизди биз ата-энелерибизден алабыз. Алардын ата-энелеринен, алардын да ата-энелеринен алабыз. Бизде хромосоманын 2 жыйындысы болот. Ар биринде 23төн. Бир жыйында атасынан алынат, бир жыйында энесинен. Ар бир энеден алынган хромосомаларга ошондой эле сандагы хромосоманы атадан алабыз. Ар биринде генетикалык маалыматтар жазылган болот. Экөө биригип гомологиялык хромосомалардын жуубун түзөт. Бирок X хромосома менен Y хромосомаларынын өзгөчөлүктөрү болот. Көбүнчө аялдарда 2X хромосома болот. Ал эми эркектерде X хромосома жана Y хромосомалар болот. Силер бир X хромосоманы энеңерден аталык хромосома X же Y силердин жынысыңарды аныктайт. Чоң клеткаларда хромосомалардын 2 жыйындысы болот. Сперматозоид жана жумуртка клеткасы бир эле хромосоманын жыйындысы болот. Бул 23 хромосомага барабар. Сперматозоид жана жумуртка клеткасы түзүлгөн клетка бөлүнгөндө хромосомалардын саны да бөлүнөт. Ар бир жуптан бир хромосома жаңы жаш клеткага бөлүнүп кетет. Башкача айтканда, энелик клетка уруктанганда жарым гендер энесинен, жарым гендер атасынан алынат. Бирок силердин бир тууганыңар силер ата-энеңерден алган гендерге окшошпогон гендерге ээ болушу мүмкүн. Эгерде силер бир жумурткалык эгиздер болсоңор, анда кеп башка. Сперматозоид же жумуртка клеткасы пайда болоодо хромосоманын саны 2 эселенет. Кээ бир учурда хромосомалар бири-бири менен кесилишкен учурлар да болот. Ушул мезгилде ДНК менен алмашуу болушу мүмкүн. Бул көрүнүштү генетикалык рекомбинация деп аташат. Рекомбинация болгон мезгилде гендерде өзгөрүүлөр жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан хромосомалар ата-энеден балага берилгенде айырмаланышы мүмкүн силердин ата-энеңерден алган гендерден. Ошондуктан хромосомалар аркылуу силердин ата тегиңердин тукум куучулугуңарды так изилдегенге мүмкүнчүлүк болбойт. Бирок Y хромосомалар атадан эркек балага өзгөрүлбөй берилиши мүмкүн. Адамдын митохондриясынын ДНКсы балага энеден гана берилиши мүмкүн. Ошондуктан гендердин атасынан же энесинен берилишин Y хромосомалар аркылуу изилдесек туура болот. Же болбосо ДНК митохондриялар аркылуу. Сперматозоид менен жумуртка клеткасы уруктанганда алар биригишет. Алар 46 хромосомдуу болуп калышат. 23 хромосома атасынан, 23 хромосома энесинен алынат. Бул бирдиктүү клетка болуп саналат. Ал бир нече жолу бөлүнүп, жаңы клеткаларды пайда кылат. Бала пайда болгонго чейин ал ошентип бөлүнө берет.